Hurmatlı bağbanlar, mana biz mana yerde Polotkan Aylı Hökümetine karaştı Samat ayılında jakşı yüzüm köçötler жетiştirip atады eкен Bakıt деген ukabız. Men dagı şu köçötlerden kızıgıp alıp ketişke keldim. Bu yüzüm köçötler Ukraynadan alıngan eken. Bunun jakşı jeri 3 türü var eken. Jakşı jeri manağı özünüzün yüzümlerge karaganda 1,5 ay murda pişat eken. İyunun ahırında pişat eken. Öte jakşı. Erte pişat eken bultları biz hep gördük. Öte jakşı şirin yüzümler eken. Men şu yüzümlerden alıp köpötküm kelip oturamın. Kızıkkanlar olsa buna kelip körüp bilip haber versеңizdер деген men. Kele. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Qanday? Chiqmasa, densolig'ingiz yaxshimi? Olmatasizmi ishda? Densolig'ingiz yaxshimi? Keldim bunaqa ishlarga tanishaylik. Vaga keldi. Vaga kelib, shularni ekkeni matib dayarlab, yasam ustiga keldingiz aka. Mana bu qum qo'shilgan buga. Siz aytgan mana baytilgan tuproqlarni qo'shdim. Ana mana bu bütürlerde kesip emeğe verendan aynaya jakın koyup koydum da künnün tasiri jakşı değil mi? Bütürleri tezile yaşıdan ösüp ketti. Çok az onlarda yegi otattı menimçe. Az yegi başladım edi. Yaxşı. Bu yerde onlarda yegi koydum. İşte ben onu başladım edi. Kumdu arılaştırdım. Toprak. Себеби баягы биягымыздын өзүгө эгип койсо, биягымыз өтө борпоң болот экен дагы, баягы немеден сууду тез испарение кылып берет экен. Анан тез суу куюлганга туура келип калат экен да. Ошого универсальный тупрак кошупсуң. Универсальный тупракты коштум биягымызга. Анан мынабы негизи мына кумду коштум, себеби баягы кумду кошпосо тез чаңкатат экен да. İspanya'ya yapıp gittikken aşıkça borponla bayağı ne? Tamiram жақсы дем алат. Tamir жақсы dem alат. Eğer buğa körak tuprak koşup koysa, katıp kalat eken, tuprak katıp koyatken adı yani. Oşun için körağı kum koşuldu. Katı hazır bir 50'dey derdap koydum. Ekkeni. Vardı onun asıl teşviği. Teşilden bakamında yemek koyarayın hemen tanıştım. Assalamu alaikum hurmatlı bağbanlar. Hazır biz uşul yüzümdü küzdü kıştan aldın kantip egi turalуу kişine video kılıp ko'rsatып keteyim. Mına uşul idişti жердин beti деп düşünüңүздөр. Bul uşu жердин betine kazıp turup mına uşul nemeni kalemçeni bütürlerini alıp taştalat dagın. Bütürlerin iki bütürde alınat. Екі бүтүрдү алгандан кийин ушу бычактын аркасы менен ушу неменин чууктун 4 жагын тилинет дагы 4 жагы тилинет эки бүтүр. Анан түштүктү каратып кыйгач 65 градус сайлат. Мынаны ушул жердин бети деп элестетиңиздер. Анан бул эми катуу суук түшүп келатат, коркунуч бар ошон үчүн мынабы ара топондон ушул эккен калемчебиздин астына комдоп коебуз. Муну комдордон алдын ушул сууктан защита кылыш максаты, негизги максат. Биринчи сууду куябыз, кийин анан ара топондон астына чогултуп туруп үйүп. Үйгөндөн кийин бул бакалашканын үстүнө жапканыбыздын негизги себеби ушул эртең кыш келгенде ушул жүзүмдүн эккен жүзүм шагыбызды үшүк алып кетпес үчүн бул сууктан сактайт. Мини теплица эсебинде бул бакалашкага ичине аба кирип туруш үчүн бир жерин тешип коебуз. Бир гана жерин. Тешкенден кийин айланасына тупракты үйүп, бакалашка жылып кетпес үчүн. Үстүнө бир жалпак ташты бирдекени бастырып коебуз. Мында негизи мынабы бакалашканын ичинде астына суу куйган, биринчи суу куябыз да, ошол суу испарение болуп чыгат дагы. Ичинде влажный абаны сактап берет биринчиден, экинчиден жылуулукту сактап берет. Ошону менен биргеликте ушул жаз келгенде марттын аяк чендеринде
ошо бүчүр 1,50 болгон учурда 1-2 сантиметр болуп жашылдана баштаганда ушу бакалашканы кайра алып таштайбыз. Бул күздө эгилген методдун бири. Эми дагы бир урматтуу багбандар, эми дагы бир кызыктуу баштан өткөн нерсени айтып кетейин сиздерге. Мен ошол жүзүмдүн шактарын алып келгенде кээ бирлери 4 муун, кээ бирлери 5 муун, анан кээ бирлери 3 муун шактар келген. Ошол шактардын ичинен 1 муунду бир шакта алып көргөнүмдө мына үстүнкү 2 бүчүрү жараксыз болуп калган экен. Анан бирок мына шактын калемченин өзүндө согу бар, кыркып көрсөм жакшы экен. Анан ошого ушул согуну пайдаланып акыркы бүчүр, жарактуу бүчүрдү өйдө жакты караттым дагы, жакшы топурактан астына салып туруп, бакалашканын үстүн мындай узунча кылып кесип алып туруп, анан үстүнө ошо топурактын үстүнө жаткызып, жука кылып кумдан сээп койдум. Анан ошол ар 2 күндө бир суу чачып турдум бул бакалашканын үстүнө, шактын үстүнө. 20 күндө ушул жалгыз бүчүрү бар, акыркы бүчүрү бар шак жаңыдан шак чыгарып өнүп чыкты. Эгер ушул акыркы бүчүрдөн кийинки шагы бир 2,50 болгондо дагы улап койсо болот эле. Ошо бүчүргө жакын кыркылгандыктан муну улаш мүмкүнчүлүгү жок болду. Ошон үчүн ушул бул жактагы шакты согуну пайдаланып туруп, ушинтип эгип, жалгыз акыркы бүчүрдү көктөтүп алдык. Эгер ушул шакты, мисалы, муну эгерде көп ойлондум, мындай кылып эгип койсо, баары бир мына 2 жараксыз бүчүр көктөбөйт дагы өйдөдөн ылдыйга карап куруп барып туруп, аягына чейин куруп калуу ой пайда болду менде, баары аягына чейин куруп калат деп. Ошон үчүн жаткызып туруп, акыркы бүчүрдү көктөтүп алдык. Бул дагы бир сиздерге сабак катары болсо керек деген ойдомун. Ассаламу алейкум, урматтуу багбандар. Ушул столдун үстүндө турган жүзүмдөрдүн сортторуну мына сүрөткө тартып койгонбуз. Ошолор боюнча кичине сүрөттү көрсөткөнчө сиздерге кыска айтып кетейин. Мына бул биринчи сүрөттөгү жүзүм, бул принцесса Августа деген жүзүм. Бул жүзүм ошол Европа жакта, Россия жактарда августта пышкан үчүн принцесса Августа болуп калган. А бизде бул Кыргызстанда 1-июлда толук даяр болду. Принцесса Августа эмес эле, принцесса Юлия болуп калды бул жүзүм. Экинчи жүзүмү заострённый деген жүзүм. Уштары уштуу кара жүзүм болгондуктан аты ошол острый мөмөлөрүнүн эмесине, көрүнүшүнө карата заострённый деп аталыптыр. Бул заострённый деген кара жүзүм. Мынабы үчүнчү жүзүмүбүз подарок Несвитая деген жүзүм. Кара жүзүмдөрдүн ичинде бир гана ушул жүзүмдө мускат даамы бар. Бул жүзүмдүн дагы кошумча 2 кличкасы бар. Биринчи кличкасы рабочий лошадка деген, мөмөнү ашыкча көп кылгандыгы үчүн рабочий лошадка деген кличкасы бар. Анан экинчи кличкасы багбандын жакын досу деген. Себеби бул жүзүм өтө мындай ооруга туруктуу, анча-мынча оорубайт экен, бизче айтканда касал болбойт экен. Ошон үчүн багбандын жакын досу деген дагы кличкасы бар. Мынабы үчүнчү жүзүмүбүз, бул Софа деген жүзүм. Малиновый цветте өтө жакшы жүзүм. Менин жүзүмдөрүм арасында бир гана ушул Софада ширин даамга кошумча мындай кычкыл даамы бар. Мындайча айтканда кисло-сладкий жүзүм. Бирок товарный вид өтө күчтүү. Малиновый цветтеги жүзүм экен. Мынабы жүзүм Артек деген жүзүм. Бул Артек деген жүзүм бизде ушул менин айылымда 5-июлда пышты. 5-июлда. Эгер муну жакшылап бакса, мына бул күкүрттүн коробкасындай чоң болот экен, 5 сантиметрге чейин жетет экен. Анан мына бул Фаэтон деген жүзүм. Бул кызыл жүзүм. Мына бул жерде мына Софа кызыл болгондугу үчүн кызыл маркер менен жазылган. Фаэтон кызыл болгондугу үчүн кызыл маркер менен жазылган. Бул жүзүмдүн дагы бир артыкчылыгы
Карсылдайт экен, жеп турганда хрустящий жүзүм экен. Алманын жыты келет экен. Көпчүлүк жеген адамдар даамы алманын жытыга окшош бир башкача жыты бар экен дешип айтып жүрүштү. Анан бул мына ландыш деген жүзүм бизде 12 метрге чейин, 1 жылдык шагы 12 метрге чейин өстү. Өтө күчтүү жүзүм экен. Анан мускат даамы боюнча бир дүйнөдөгү алдыңкы 10-дук жүзүмдөргө кирет бул жүзүм. Мындан тышкары сүрөттөрүн таппай калдык. Эме деген Рембо деген сорттор бар, Велюр деген сорттор бар, Гусар деген сорт бар, Черный кристалл, Королевский жемчуг, Черный орхидея деген сорттор бар, Память учителя деген сорт бар. Ошол жашыл сары жүзүмдөрдүн эң чоң боло турганы Монарх деген сорттор бар. Кыскасы бардык Европадан келген жакшы сортторду мүмкүнчүлүк болушунча ошол характеристикасын изилдеп, жакшыларын алып келгенге аракет кылып алып келип өстүрүп атабыз. Кыска сиздерге жүзүм боюнча кыска маалыматым ушул. Урматтуу багбандар, мынабы биздин ушу жүзүм эгүү үчүн даярдап койгон чукурларыбыз. Бул чукурларда негизинен бул жер таштак жерде болгон үчүн ушул чукулагандан кийинки топурактарын, таштарын тердик. Таштарын терип бул жерге кум, күл, анан ошол малдын көңдөрүн, шириндилерди аралаштырып туруп эгебиз жүзүмдү. Негизи эле ошол көчөттү эккенде, бардыгы эле көчөттү эккенде, көчөттү тамырыны сөзсүз кыркып эгиш керек. Себеби эгер ошол көчөт мурда казылып алынган көчөт болсо, ошол тамырдын учтары үзүлгөн жерлери эскирип калат дагы, насостук кызмат аткарбай калат. Тамыр бул негизи насостук кызмат аткаргандыгы үчүн ошол жаңылап эскирген жерлерин жаңылап кесип, болгондо дагы ошол 17-18 сантиметр узундукта кесип туруп эккенибиз жакшы болот. Анан көчөт эгерде дагы азыр мына өкмөт дагы да адамдарга жакшы жеңил болуш үчүн карневин деген нерселерди чыгарды. Фитоспорин деген нерселерди чыгарды. Ошолорду суга ээритип туруп кошуп эксеңиздер, ошол жердин астындагы көчөттүн тамырына тез таасир тийгизе турган нерселерди жок кылат. Көчөтүңүздөр дагы да жакшы көктөйт. Мындайча айтканда ошол көчөттү көктөшүнө 25-30% салым кошо турган жаңыдан чыккан дарылар чыккан азыр. Анан дагы гидрогел дегендер чыкты. Гидрогелдерди пайдалансаңыздар, бул ошол таштак жерлерде нундуулукту жакшы сактап берет.